Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын соттордогу сот арычылары жөнүндө, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин колдонууга киргизүү жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окуга киргизилет. Баяндамачы Сыдыков Аскат Шашикович, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы, чакырылган Душеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүн сиздин карообузга ушу аталган мыйзамдын долбоорун киргизип атабыз. Бул негизги ушу 3 элементден турат мыйзамдын долбоору. Өзүңүздөр билгендей, ушу 25 жыл 1 январында ушу сот аралашуулар жөнүндө сот мыйзамы уже ишке киргизилишке дегиле. Бирок ар бир объективдүү причиналар боюнча 1 январдан баштап киргизе албайбыз. Аны ачык айтып атабыз. Анткени объективдүү причиналар бар. Биринчиден ушул биздин имараттарыбыз даяр эмес. Эң ушу мындай көлөмү чоң финансы жагынан маселе ушул имараттар болуп атат да. Сот аралашуулар өзүнүн спецификасы бар. Жанагы имараттын эмеси. Вот ошол боюнча каражатка байланыштуу ошолорду киргизе албай атабыз. Ошон үчүн 22 жылга ушу кичине жылдырып бериңиздерди суранып атабыз. Экинчи берене боюнча бул үчүнчү беренени киргизип атабыз дагы ушу министрлик өкмөткө жанагы сот аралашуулар боюнча жанагы биз мыйзамды долбоорун иштеп атканда эң чоң проблема, урматтуу депутаттар, бул жанагы тизмечилердин тизмесин түзүү ошол болуп атат да, эң чоң проблемасы. Ошол боюнча биз биякта сунуш киргизип атабыз, ушу өкмөт жагынан ушуну иштетип, жанагы талапкерлердин тизмесин түзүү бөлүгүн ишке ашыруу үчүн зарыл чараларды ошо көрүлгөнү ушуну сурап атабыз. Ушу кыскача менде ушул эле. Азыр кезек менен сөз депутат Бекешев Дасандалбайчы. Асхат Шишекович, вот вы мой учитель, в свое время преподавали, и вот нас учили праву. Вот есть в Конституции, вы как судья, ну, наоборот, ученик должен превосходить иногда учителя, чтобы учитель был рад, что его ученик чего-то добился. Часть 1 статьи 58 Конституции, она же как говорит? То, что каждый имеет право на рассмотрение дела с участием судебных присяжных. Да, правильно же? Да. Часть 1. И до сих пор мы эту норму никак исполнить не можем. Из-за того, что сейчас миллиард, сколько сказали, 300 миллионов, да, нужно? Миллиард 490 миллионов. Ну, почти 1,5. Ну, 1,5 миллиарда, ладно. Много действительно. А почему бы нам поэтапно не начать? Ну, допустим, Бишкек пока, потом взять другой город, или там с Каракола начать, или с Токмака начать. Посмотреть, как это работает вообще. Бизге вообще герек жок, ну, заодно поэкспериментируйте, посмотреть. А вы берете сразу полностью передвигаете на 27 год. Это уже, по-моему, 4-я передвижка вообще, вот сколько я помню за всю историю, как мы только заговорили о присяжных, уже 4-й раз переносим. Нельзя ли вот как проект это сделать? Ну давайте в Токмаке, пусть вот маленький город возьмем, не Бишкек сразу, хотя бы Нарын город или там Джалабад город можно взять. Почему бы так не сделать? Ну, конечно, там же 20 миллионов для сом, да? Ну вот, как эксперимент, посмотреть, как это работает вообще.
Кандай иштейт. Заодно и отчет подготовить, президенту показать. Может, действительно, потом нужно будет внести поправку в Конституцию и убрать эту норму. Либо оставить, либо расширить, что-то сделать, да, с этим. По крайней мере, мы были бы с вами все вместе готовы к этому. А мы двигаем. Может, ко второму чтению вы подберете какой-нибудь городок и сделаем пока с 25 по 27, может, экспериментальный режим. Найдутся? Могу, да? Что думаете, вот мнение ваше? Спасибо. Спасибо, Александр Лаваевич. Вообще, тут подойдет, не подойдет институт, как бы здесь в Конституции закреплено уже. Все правильно. Нужно исполнять, да? На основании Конституции принят закон о присяжных заседателях. Я сам руководил рабочей группой, которая, как вы знаете, да, вот мы очень долго проработали, межведомственская рабочая группа была, мы очень долго работали. Вот, в связи с этим вот, окончательный вариант был предложен вам, Джордж Кениш его принял. Вот. Ну, что касается ваших предложений в качестве пилотного проекта, да, действительно рассматривались такие варианты нами введения данного института, скажем, вот в городе Бишкек и в городе Ош. То есть по задумке авторов город Бишкек охватывал бы северную часть, а город Ош южную часть, да, республики. Поскольку там всего лишь 8 статей в законе предусматривается С участием присяжных заседателей, да, это особо тяжкие преступления. Вот. В принципе, то, что вы сейчас говорите, конечно, я бы лично, допустим, поддержал бы эту идею. И средств мало ушло бы, меньше бы ушло, по крайней мере. И показал бы, ну, насчет показал бы, тоже не знаю, как сказать, потому что в Конституции есть это все, вот, и как бы нужно исполнять. По идее, они должны быть во всех областях. Вот. Но в связи с тем, что вот есть вот эти вот объективные трудности, может быть, и в качестве как пилотный проект ко второму чтению может действительно... Подумайте, может даже не Бишкек, пусть это малые города будет. Давайте попробуем. Пусть это будет одно дело в году, там, ну хотя бы мы увидим, как это на практике работает. Почему я говорил, нужно или не нужно, я знаю, что в Конституции написано, и мы должны исполнять. Дело в том, что в администрации президента один из заслуженных юристов считает, что эту норму надо убрать. Поэтому я так сказал. Я не просто так это говорил. Вот. К вашему сведению. А так, в целом, давайте в первом чтении мы поддержим, но ко второму чтению большая просьба, подумайте, может быть, в Верховном суде посовещайтесь, может, вы президенту предложите в 2 городах, малых городах, провести такой пилотный режим в 2025 году, не все переносить сразу. С 1 января пусть там в Токмаке, там в один из городов южной нашей части страны возьмем. Хорошо? Большая просьба. А так концепцию можно поддержать, я думаю. Рахмат. Кимде сөз бар? Султанбай Абдрашитовичте сөз. Так, мен Жоқ, мына жерде ешкім жазылбаптыр. Султанбай Данияр Ермекович мындан Абдрашитович. кейін деген сөз мен Мага айтып кеткен жоқ. Сіз андай топ берде андай мамле қылбаңыз. Ай, мен кезекке жазылғанмын. Жоқ, қана мына кезек менің алдымда Жазылғанмын тұрады. мен. Мен Данияр Ермекович мындан кейін Султанбай деді. Абдрашитович сөйлей беріңіз. Сөйлей беріңіз. Мындай болбойды. Рахмат. Султанбай Абдрашитович. Урматтуу баяндамачы, айтсаңыз, мынагу бул эми Конституцияда каралган бул маселе. Мен сунуш берет элем да, Дастан Далабаевич. Бул жерде 14-чү беренеге эле бир эле сүйлөм болуп атат да, 27-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирсейин деген эле бир эле сөз менен келдиңер да, бир эле сүйлөм менен, туурабы? Буга чейин 3 жолу жылыптыр бул. Бул 4-чү жолу болуп атат да. Ошон үчүн бул Конституцияда жазылып калган сот арачылар институтун бул киргизүү мөөнөтү бул кынтыгы жок киргизилет. Бирок мунун чынында бул жерде каржылоо жетишсиздиги, инфраструктура жасай албаганыңардан улам жылдырып атасыңар да. Ошон үчүн мен Дастан Далабаевичтин сунушун колдойт элем. Мүмкүн биз пилоттук кылып алып көрөрбүз дейм да, мунучу. Биз ишке ашыра албай атабыз. Эми 27-жылда эле даяр болуп каласыңарбы? Кандай дейсиз? Даяр болуп каласыңарбы 27-жылга чейин? Даяр болбой, бул да маселе да. Бул да маселе. Туурабы? Бул да маселе. Мисалы, Ошто... Кандай дейсиз? Ошто, мисалы, Дом правосудия целый салатын. Жөн эле сот эмес, килтеген Дом правосудия. Аны эгерде каражат болсо, айта албайм мен, бүтүрө албайбы. Пландар мындай грандиозный болуп атат да. Полностью ушу килтеген Дом правосудия, аны эми каражат бөлүп берсеңер, может быть, бүтө беребиз.
Бул маселе. Ошон үчүн экинчи окуга чейин чында эле ушул бир карап көрсөңүздөр. Бир эле сүйлөм, жылда эле алып келе бересиңерби? Эмки жыл келесиңер 28-жылга киргизели. Ага дагы гарантия жок да. Туурабы? Гарантия жок, макулсуз дагы. Ошон үчүн муну киргизиш керекпиз. Биз бул маселеге кириш керек да. Рахмат. Менин сунушум ошол. Мен Дастан Далабаевичти колдойм. Ошол карап көрсөңүз, Рахмат. Айжигитов Султанбай Абдырашитович. Рахмат. Асхат Шаршевич, бұл жаңағы сот арачылар деген бұл эстердин убагында болгон да бұл. Біз жақсы білебіз да. Эстердин убагында болгон деп. Вот, анан эменен бұл чынында эле керектүү нерсе да. Иначе болбосо кодекске киргизилбейт эле да. Туурабы? Ошого сиз айтып койсоңуз, ошо сот арачыларынын кажети эмне по обоснованию кылып атса. Эмнеси жакшы, эмнеси жаман. Эмне үчүн бул жерде эксперимент кылабыз дейбиз, пилот кылабыз дейбиз. Бул болгон иш да, дүйнө жүзүндө бар да, булар бар да. Кандай дейсиз? Суроону түшүнбөй калдым. Киргизип койсоң. Сурооду эстердин убагында кандай болгон? Сизде опытыңыз бар да. Бар, бирок Ошонун эмеси результат кандай болгон? урматтуу депутаттар, тиги бул институт СССР маалында жок болчу. СССР маалында аякта институт народных заседателей деген болгон. Так это одно и то же. Нет, Присяжные совсем другое. заседатели. Это Разные. что-то похожее на институт Шефинов, который сейчас Анда существует. присяжный заседательден мен өзүм юрист эмесмин, ошого мен чын дилимден эле сурап атамын да, сизге мындай закавычка деле жок, эчтеке жок, жөнүндө кызыгып сурап атам. Присяжный заседатель деген анда бул эмне? Алардын ролу эмнеде, эмнеси жакшы, эмнеси жаман? Эми мыйзамда каралгандай, сот аралчылар бул азырын алар 7 киши болот. Эмне болот? 7 киши. Ну и что? Болгон 7 киши. Алар ушу тандалат, отбор болот аларды. Жок, И меня мындай калыстуу не процесс интересует, как вы его набираете количество. Меня интересует суть. Мен жооп берип коечу Султанбай Абдырашитович, мен бир соттор менен сүйлөштүм да, ушул маселе боюнча. Сиз билбейт экенсиз, мына бул мыйзамдын негизги максаты мындай экен, эми адилеттүү баягы сотко адилеттүү чечим кабыл алууга влиять этиш. Максаты ошондой экен. Бирок ушу бизде сиз айткандай союз убагында заседательдер убагында келбей, баягы соттагы болбой калат экен да. Ошондой сот бузулуп же күтүп, заседательдерде мындай бир обязанности функциональный так жок да. Буларга айлык төлөнөбү сиздердин мыйзамыңыздар? төлөнөт. Төлөнөбү. Союзда төлөнгөн эмес да. Ошо булардын коркунучу бул заседательдер убагында келбей калса, биз сотту дагы убагында өткөрө албай калабыз деген ойлор бар. Хорошо, народный заседательдер мен присяжный заседательдердин анда мааниси айырмасы эмнеде анда? Сизге айттым го, бир адилеттүү чечим кабыл алууда ошо. Айырмасы жок да. Айырмасы жок. Ролу ошондо да. Присяжный деле ошол, народный заседатель. Айлыктары бирдей. Жок, эми Айлыгы жөнүндө сөз жок бул жерде. Айлыкты айтпай эле коюңуз. Количествосын да айтпаңыз. Присяжный заседательдин мааниси эмнеде? они принимают вердикт о виновности либо невиновности. Только присяжный С заседатель. какой целью его вообще вводят туда? Осуществлять правосудие. А? Осуществлять правосудие. Вот вообще вот. Суть-то в этом, да? В чем вообще? А судья тогда чем занимается, если эти определяют? В этом случае по 8 статьям Уголовного кодекса не судья будет определять виновность либо невиновность лица, а именно присяжные заседатели, выбранные народом, они сами будут определять. Окончательно они будут решать, да? Вердикт принимает. Виновен либо невиновен, все. Роль судьи здесь техническая. Андан киргизиш керек-ти, чего тянуть? Же акчанын аркасынан болуп атабы бул. Анан дагы бир эме бул мыйзамга тиешеси жок эме. Судьялардын баардыгынын эмесин көтөргөн да, туурабы? Пенсияларын. Причем болгондо деле жакшы көтөргөн. Туурабы? Анысын айта албайм. Билбейсизби? Мен ушул председательге дагы сурооду сизге дагы берип коеюн. Анан военный суддардын эмеси негедир судейский системадан бөлүп койгонсуңар да, как военнослужащий кылып эле. Баягы пенсияны караганда. Ушул жагы кандай болуп калды? Мен айта албайм аны, жооп бере албайм. Понятно. Рахмат. Жокпу башка? Башка
сөз депутат Абакиров Илдар Курманбековичте. Рахмат, Данияр Ремикович. Енді бұл жерде бюджетті қарасам, урматтуу коллегалар, миллиард 189 миллион деген менен, мұның ішінен 617 миллион бұл жаңы имаратты құру екен да. То есть, демек, айлықтарға 470 миллион сомдай кетет екен. Мен ойлаймын, Дастан Далабаевич, Султанбай Абдрашитовичтің сунуштарын қолдап, пилоттық түрде ишке ашырып бериш керек қой. Сумманы чоң көрсөтүп коюпсуңар, бирок бул сумманын 60% бул имарат экен да. Эми имараттар азыр бар го мамлекетте, жетиштүү эле. Ошол эски эле имараттарды колдонуп эле пилоттук түрдө мен ойлойм бул ишке ашырып башташ керек. Экинчи окууда мен да колдоп кетет элем, пилоттук түрдө ишке ашырып баштайлы бул ишти. Биз ошондой сунуштарды киргизели, сиздер баштаңыздар. Эми сот системасы бизде билесиздер, эми дүйнөлүк рейтингге орду өтө жакшы эмес. Муну жакшыртыш үчүн ошого окшогон реформалар керек. Бул мен ойлойм экономикага, адамдын баардык укуктарын коргоого чоң жардам салым болот да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Абдибаева Айсара Нышанбе. Бул соттук отурумдарда заседательдер ушу союз убагындагыдай эле айлыксыз отурса болбойбу, активдүү жарандардан. Ошондой сунуш берсек кандай болот? Эгерде сиздерде ушу акча маселеси мына кыйнап эле жылдан жылга жылдырып атасыздар, туурабы? Анан депутат Элдар мырзанын айтканында кошулам, бул жерге көп акчанын кереги жок да. Пилотный кылып, бир-эки эмени бир областтан же көрсөтсөңүздөр, анан ошо заседательдерге акча төлөштүн кереги барбы, жокпу? Эгерде алар өздөрү жарандык активисттер болсо, кээ бирине кереги деле жок да. Урматтуу депутаттар, бул маселе жанагы мыйзамдын долбоорун карап атканда, сот аралашуулар боюнча депутаттардан айтылганда, айлык төлөөсө бияк коррупцияга айланып кетет. Ошон үчүн мыйзамда 70% соттун айлыгын каралган. Дүйнө боюнча ушундай айлык алышат алар, 70% соттун эмесинен айлыгынан. Анда сиздер заседательдерди шайлап алып эле, кайра эле ошо соттун айлыгы менен кошо бирдей айлык отургузуп коет экенсиздер да, заседатель? Аны биз шайлабайбыз, соттун вообще тиешеси жок. Ким шайлайт аны? Ошол жана айтып кетпедимби? Эң ушул чоң проблема ушул жанагы талапкерлердин тизмесин түзүү эң чоң проблема. Бүгүнкү күндө муну эч ким түзбөйт. Центр избирком алар биздики эмес дейт. Жанагы жергиликтүү бийликтин эмелери алар биздики эмес, бизде жок деп атышат. Вот. Алардын тизмеси бирөөдө болуш керек да. Ошон үчүн азыр ошо мыйзамда жанагы үчүнчүмөдө өкмөткө жүктөп атабыз, ошо тийиштүү мыйзамдарды ошо сизге киргизип берсин деп. Алар ошо тиякта суроктор бар, баары жазылып турат. Качан, кандай? Анан тиякта 3 тур отбор бар, ар бир талапкердинчи. Так ушундай менин оюмча ушул мыйзамда, бизги мыйзамда эң жакшы жазылган да, отборчу. Мындай кызыктуу, мындай кызыгы бар киши ушу присяжныйдын арасына кириш кыйын болот агачы. Анткени эки тараптар карайт. Калыстуу болуш керек болушун үчүнчү. Вот. Анан ошо действительно ошо 7 киши, анан аякта запаснойлор дагы бар. Вот. 7 киши ушу такыр ушу калыстыктуу мындай кишилерди тандаса, 7 киши эми тандаса, тандалат деп коелукчу. Тандалат, ошолор анда негизги ушу кишини күнөөлүүбү же күнөө эмеспи, ошолор табат негизи. Эгерде 7 киши болсо, соттор өзү 3, туурабы? Тиги кишилер 4 болуп калабы, же заседательдер 7 киши болуп атат? Жок, 7 заседатель ошол чечим чыгарат. Ошондо көпчүлүгү добуш берсе, ошого карап чечим чыга берет. Ооба. Азыр эми сироону акчаңар жок экен. Ага чейин сунуштарды бериш керек экен да сиздерге. Эми бул азыр айтылып кетти, бул пилотный проект боюнча. Ошол боюнча жакшы сунуш да. Бул жок дегенде ошол Ош менен Бишкекти же ошол жагын карап көрсөк, ошол негизи киргизип алсак. Пилоттукка канча акча керек экенин эсептеп келишиңер керек да анда. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, анда комитет чечимине өтсөк. Негизи, урматтуу депутаттар, бул жакшы мыйзам, бул өзүнчө бир жаңылык. Но бирок мен сизден суранып кетет элем, буга все-таки комплексный подход кылсаңар, себеби бул жерде өкмөт, себеби мыйзам бар, бирок механизм
ошону жүргүзгөнгө бүгүнкү күндө так иштелип чыкпаптыр да. Ошон үчүн комплексный ошол эле каржы министрлиги, өкмөт биргеликте так иштеп келсеңиздер, чтобы и каржылыгы каралсын, анан ошол механизмы кандай тандоо болот, ошол 7 кишини ким тандайт, ким жоопкерчиликтүү болот, ошону так алып келсеңер, мен ойлойм бул жакшы бир мыйзамдардын бири болуп калат. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк, комитет чечими